بسم الله الرحمن الرحيم. Так, başka? Dem салган адамга өзү сактануу дуасында өзүнө айтып туруш керек. Өзүнө иншалла Кудай кааласа чын жүрөктөн окуган болсо, ага көз тийбейт иншалла. Биз адамга көз тийип калды. Ошону кандай кетсе болчу. Ошо кимдин көзү тийсе, ошого дарат алдыртып, ошонун суусу менен тигиге жуундуруш керек да. Аз пайгамбарыбыз кылгандай. Эгер ошо көз тийген адамды билбесекчи, кимдин көз тийгенин билбейбиз да. Эми сүйлөшүүдө бирөө кичине таң калып айтып коюшу мүмкүн да. Божомодо бир эки жөнү неме кыласыз да? Ата-эненин өзүнүн баласына көз Тиіп калышы мүмкүн. Эми ошону билбесе кандай болот? Көз тийгенин билбей алса кандай болот? Эми бул жерде мындай да, кээде сыйкыр тиет. Түшүнүктүбү? Кээде көз тиет, кээде жин тиет. Тийишипчи? Ошо көз тийүүдөн сактануунун жолун айтып бересиз. 5 вакыт намаз, сааркы, кечки жана учурдагы дуалар. Оңчу тамак. Бирөө зыян тартып кала турган болсо бир иштен сенде кеңеш сурап атат да. Ошондо деле айтасың да, ой депчи бирөө. Кандай? Зыян тартып кала турсачы бир адамчы, бир иштен. Сенден сурап атат да, моундай иш кылган таам кандай болот депчи. Анан ошондо өзүң кеңешиң бергенде муну кылбай эле кой деп же кылып көр, кылсаң мындай болуп калат. Жок, сиз өзүңүз билсеңиз, ушуда зыян бар. Анда ушу мусулмандык сиздин насаатыңыз, ага айтышыңыз керек, бул кылба депчи. Тумар менен даратканага кирип. Өзү сырты азыркындай эме менен капталган болсо, тери менен болот. Жок, мындай караңыздар да, коргошун, тырмак, дагы боор, тикен, ар нерселер бар го. Эч нерсеси таасири жок. Аят. Курандын аяттары эгерде коргошууга жазылган болсо, бола берет. Жазуусу жок эле, эчтеке. Катары айтсаңыз? Апатындагы себеби бирөөдөн үйрөнгөн экен да, коргошууга кандай барганчы. Ордагы мазалар ошону үйрөнгөн экен да, коргошууга кандай кылгандычы. Намаз окуганда айда. Адилбе, жүрөк түшкөндө Мен көтөрүп бул эми бир мындай народный медицина шариаттагы жок нерсе. Мисалы мен билбейт экенмин, мисалы коргошуу менен дарылап тияк. Эски адамдардан болушу мүмкүн. Кээ бирлер баягы энелер бар, кирнелеп коет. Чык кирне тияк неме кылдыртыпчы. Ону фарыз важип деп эсептебесе эч нерсе эмес. Мен да ошо учурдан пайдаланып тиги сунуш киргизип коеюн дедим элем. Эмгек кодексинде бул 5-июнь 12-ден 2-че убакытты киргиздирсе болобу? Азыр ушуну депутаттар карап атат. Жума күнү Кудай кааласа жакшы дуа кылып турайлы. Бүгүн да жумада дуа кылдык. Ошо эмгек кодексине, сайтан трудовой кодекске азыр өзгөртүүлөрдү киргизип, жума күнү ушу жума намазды эске алып туруп, обедти 1 саат эмес, 2 саат 12:30-дан 2:30-га чейин деген жакшы сунуштар талкуу жүрүп атат азырчы. Ошого бардыгыңыздар иншалла дуа кылып турсаңыздар, шерик болосуздар. Келечекте иншалла Кыргызстанда жумундай кызматта иштеген мусулман бир туугандарга дагы жума намазга барып, кичине насаат баян угуп, жума намазын жакшы окуп келгенге дагы мүмкүнчүлүк болот. Иншалла жакшы. Университетте да киргизе ошондуктан. Бардыгына болот кийин эмгек кодексине келе турган болсо. шариатта кирне деген болобу? Кирне ушул көздүн эле бир түрү деп ойлойм. Суук кирне, назар түшүп калыптыр деп. Куран хадисте айтылган зикирлерди деп салыш керек. Жаш балага ясикке окшоп кетпейби? Не болуп кетпейби? Жана күчтүү болот.
Kur'an'ın başlangıçına çıkarsanız da olur. Eşitme emez. To'g'ri? Belgili oyatlar var. Shifoga baylanışlı, gözge baylanışlı, sihrga baylanışlı oyatlar var. Manzil deb qo'yib mana nemelarda sotsa kerak. Do'konlarda bormi yo'qmi? Ha? O'ta shularni o'qisangizlar bo'ladi. O'sha Qur'onni to'lab ketishdi, eshitdingmi? Jo'q işte. Arapcha boshqa yana kitap olib Jo'q, arabcha. o'zida men jasur qilib Bo'lo? Arabcha. Ол шейх болған адамға сұрақ беш көзсін деп келме толтырып 700 мың зикір толтырып қойды. Ла иляха иллаллах Мұхаммад расулуллах. Ошол толтырып бүткөндөн кийин сөзсүз ошол адам толтурган адам түшүнө кириш керекпи же? Jo'q. Бұл мында 70 bin жолу фазаил амалда бар. Имам Куртуби рахимахулла зикр кылган. Ушу бир адам өтүп кетсе, ошого 70 bin жолу ла иляха иллаллах деп соом багыштап дуа кылса, Алла Тааланын тарабынан кечирилүүсүнүн үмүтү бар депчи. Бул бир мындай пайгамбарыбыздын айткан хадис эмес таксырлар. Бул бир тажрыйба, уламалардын тажрыйбасынан чыккан айтылган нерсе. Албетте калима ла иляха иллаллах бирөө деле өтө чоң нерсе. 100 дагы чоң нерсе, 1000 дагы чоң нерсе, 70 000 дагы соонун бардыгы тиет. Бирок ошо пайгамбарыбыз хадисте айткан ушундай деп дебеш керек. Экинчиси азыр түшкө кириштигин шарты дагы жок. Анан зикр толтурганда ла иляха иллаллах Мухаммад расулуллах, ла иляха иллаллах Мухаммад расулуллах деп зикр кылынбайт. Ла иляха иллаллах. Макулу неге? Ла иляха иллаллах, ла иляха иллаллах, ла иляха иллаллах, ла иляха иллаллах. Тилге ошо көндүрүш керек. Пайгамбарыбыз айткан зикрлердин түрлөрү көп да, бирок афдалу зикр ла иляха иллаллах ва афдалу дуа алхамдулиллах. Zikirlerden en abzeli la ilahe illallah. En jogorkusu atır uşu. Ondan keyin duaların en abzeli elhamdülillah. Başka? Jo'q, zikrda bu qo'shiladi. Payg'ambarga addan salovat aytasizlar. Sallallohu alayhi va sallam deb. Aha. Alan misol uchun yerda yurishga vojib bo'lib darajasicha ошол вожип болгон ушундагы зинага мисалы үчүн батышка вожип болуп калды. Ушундай деп калганбыз. Ошол нерсе зина дегенде зина түрүнүн бардык түрү айтылабы же бир эле бир кандайдыр бир деңгээлдеги зинанын нерсе айтылабы? Өзү мындай. Бир адамдын мүмкүнчүлүгү бар үйлөнүүгө. Мүмкүнчүлүгү дегени ошо аялды алса аны бага алат. Өзүнүн эле курсагын тойгозуп кийимин кийгизбей эле аялды дагы бирөөнү өзүнө башына кошкондон кийин аны иштетпей туруп, түшүнүктүбү? Аны бага алат. Ошо мүмкүнчүлүгү бар дейт. Ушундай эркек үйлөнүшлүгү зарыл. Эми үйлөнүшлүгү пайгамбарыбыз сүннөт деп айтат, орто абалда. Бирок эгерде бул бойдуга жетип, шахваты күчөйгөн учурда үйлөнбөй отурган болсо, жаман ишке барып коюшу мүмкүн. Анда бул үйлөнүшлүк важип болуп калат. Үйлөнүшлүк важип болуп калат. Эгерде бир адамдын күчү жетип турат, бирок малы жок, үйлөнгөнгө махрге акчасы жок, кийим кийгизип тамак бергенге акчасы жок, анда анын жолу орозо тутуш керек. Үйлөнгөнгө шарият уруксат бербейт буга. Үйлөнсө зулумдук кылат да. Анын курсагын тойгозбойт, кийимин кийгизбейт, махрин төлөбөйт. Zulumdu kılat başka bir insana. Şeriat zulumluktan tüy salgan. Oşuğu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve aleykum bis savm. Sizler orozonu bekem karmağa degende. Antkeni bu şahvatlı adamdın azıqında kumarın açığa götürgöndөн keyin ol kursağın oyunda olur, başka oyunda olur. Unutup kalat da başka oyunda. Özü zorga onu. Aşkazanı kavuşup görse o. Buna anın darısı şu. Başka? Düşkü işiniz. Yakın adamlar olur. Ya. Ölüp ketken yakın adamlar olur. Aha. Ölüp ketken bu biz yaşlı ölüp ketken namaz okup kendini ayıp ölüp ketken. Nasıl kanday bu artık yaşlı insanlar. Jadam değil, iş çatar. Şöyle kanday jadam. Bunday.
ага жакшы иштерди кылып туруп сабабын багыштап жүрөбүз. Бир. Экинчиси 5 вакыт намаздан кийин Роббирхамхума кама раббаяни сагира деген дуаны окуп жүрөбүз. Үчүнчүсү ал өтүп кеткен кишинин туугандары менен, жакындары менен жакшы мамиледе болобуз. Чүнкү Кудай кааласа иншалла сиздин ушу жакшы мамиле кылганыңыздан, Алла Таалам ушу соопторду багыштап турганыңыздан, дуаларды кылып турганыңыздан, Кудай кааласа өткөндөрдүн да күнөөлөрүн кечирип, Алла Таала алардын дагы абалын шаттуу кылат. Түшкө ишенсе болот. Түш бул Алланын тарабынан жакшы түш куш кабар. Жакшы түш Алланын тарабынан не экен? Белек. Түш үч түрлүү болот. Нафстан болот, шайтандан болот, илхами болот. Алла Тааладан болот. Шайтандан болгон түш бардыгы жамандыкка. Нафстан болгон түш жашообузга байланыштуу эле. Футбол ойноп атасыз, урушуп дос болуп, эмесе болуп жүрөсүз. Бир байып, бир кембагал, бир ыйлап, бирөөдөн качып же бирөөнү кууп эле өтө берет. Илхами түш бул периштелердин Алла Тааланын тарабынан келет. Ошол өзү түшкө ушуга Кудай кааласа жакшыга жорусаңыз, иншалла ишенсе болот. Түшүктүбү? Бирок шариаттын талабы чегинен чыкпаш керек. Түш көбүнчө таң атайын деп мынау тахажжуд убагында түштөр чынга жакын болот. Жакшысы да жаманы да чынга жакын болот. Бирок пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам эгерде жаман түш көрсөңөр, андан арылуу, андан сактануу жолу ал түштү эч кимге айтпаңыз. Жана ошо түштөн тургандан кийин сразу сол жагыңызга жаман түштөн пана тилеймин деп 3 жолу түкүрүп коюңуз. Болду. Аллаху акбар, ошо жаман түш өлтүрдүңүз да, жок болду. Эми спокойно жүрө бериңиз. Эчтеке зыяны жок. Жакшы түш көрсөңүз, анда биринчи Аллага шүгүр кылыңыз. Экинчи бардык адамдарга айта бербеңиз. Ушунчалык айткыңыз келсе, жакшы санаган, сизге көрө албастык кылбаган ким? Ата-энеңиз, ихластуу досуңуз, же устазыңыз, же шакиртиңиз. Жакын санагандарга гана айтыш керек. Бардыгына эмес. Меш кылганда иман көтөрүлүп турат. Чыгып турабы? Хадистерде келет, чыгып турат деп. Имандын нуру чыгып турат, имандын өзү эмес. Чыкты? Азан болду. Сизге рахмат. Биякта жаш балдар көп, жаш жигиттер. Анан ошо калың маселеси жөнүндө айтып бересиздер, региондордо ар бир жерде сактаса, ар башка ошо Калың бүгүнкү күндө азыркы күмүш менен эсептелет. 1700 сом минимальный. 1700 сомдон жогору. Жогорунун аягы жок. Бул махр. Бул эненин сүтү эмес, атанын кызмат акысы эмес. Бул ар бир мусулман аял затынын акысы. Бунун атын махр деп коет. Өзүнө гана берилиш керек. Ыктыярдуу берилиш керек. Кечирип берсе өзүнүн акысы. Айра алып туруп атасына берип, энесине берип, досуна берип, же өзү иштетип, же кайра турмуш куруп аткандан кийин ортого дасмиясына салабы, капиталына. Ал барака болот бирок. 3 нерседе барака. Жамгырдын суусуна, жамгыр суусу барбы? Махрдын акчасында барака бар. Бал да бар. Hazreti Ali razıyallahu anh şu mahırın akçasından az-mazını alıp kişinesinde de şu az-maz biznesine koşursanız bir baraka deyip. Şimdi daha başka? Allah'a darılan
составында харамдар жүреді. Нең жазылған дейді? Дәрілер составында харамдар жүреді. Ол енді дәріменен қосылып кеткенде составында тазаланып кетеді, уже болмай ол. Я составын өзгеріп кетеді біріншіден. Болады. Смотря бұл дәрінің немесе составын қараш керек. 0,001 екеуі же жарыммен ағам ба? Ошаны қараш керек. Лил аксар хукмул кул жарымынан көбі бола тұрған болса, ал толығын арамға керек уже болмай қалады. Арамда Алла пайғамбарымыз айтқан Алла шифа қойған емес деп. Жарым болып отырса болмайды. Арамдықтың дағы мысалы қараңыз. Чочқоны қуып отырған болса, тап-тақыр болмайды. Кішкенесі көбі бар ма бір арамда? Ана емес, зарын емес. Бір негізгісі салам айтып бересіз бе? Бірақ үйге келгенде дуасын оқып беремін. Бисмиллахи валажна ва бисмиллахи харajna ва алаллахи раббина таваккална. Өзінің дуасын оқып беріледі. Азан болып қалды. Енді бұлар кейін кісінің мантайлы азан болып қалды деді. Муаззин айтады. Қана амин. Алхамдулилlah ва салату ва саламу аля расулилlah. Жаратқан Алла барымыздың жүректері өзді Құран хадистің нұрымен нұрлаған. Барымызға амал қылышқа тауфиқ берді. Ya Allah imandan ajratпағын. Ya Rabbul Alamin Kur'an hadisinin hakikatini düşünüp, Ya Rabbul Alamin bütün alamı tarqatuvchilardan qilgin. Birahmatika ya Rahman. أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد